проекти тууралуу сиздерге кыскача маалымат. KG Group компаниясынын эң негизги максаты ишенимдүү, сапаттуу жана кооз имараттарды куруу менен шаарыбыздын көркүн ачуу, үй ээлеринин жашоо стандартына болгон көз карашын өзгөртүү. Кардарларыбыздын коопсуздугу биз үчүн эң маанилүү болгондуктан курулушта жалаң гана жогорку сапаттагы материалдар колдонулат. 555 98 99 44 жана 0779 98 99 44 бул телефон номери аркылуу байланышып сизди кызыктырган суроолорго жооп алсаңыз болот. Ал эми азыр болсо таңкы 5тин коногу менен тааныштырсак. Ооба, сиздер бардыгыңыздар күбө болосуздар. Жакында бизде салтка айланып калгандай Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген ушундай фестиваль болот. Ошол фестивалдын уюштуруучусу жана режиссер Ника Жолдошова бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Рахмат. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Быйыл дагы ошо кыска метраждуу фильмдердин фестиваль болот. Качан башталат? Кантип башталат? Эмнелерди камтыйт? Бул фестиваль өтүп жатканына быйыл 5 жыл болот. Кичинекей чакан юбилейбиз демекчимин. 12 декабрдан 15 декабрга чейин ар бир жыл сайын ошо атайын кино майрам кылып, биздин кино сүйүүчүлөрүбүзгө атайын арнап өткөрүп келебиз. Бул фестивалдын уюшулганы 2010 жылы проекти жазылып, Айтыш коомдук фонду аркылуу жылдан жылга 2011 жылы биринчиси өткөн. Ошентип 2015 жылы 5-син өткөргөнү даяр болуп турабыз. Буюрса бардык фильмдерибиз даяр, келүүчү конокторубуз даяр. Жакшы программаларды атайын уюштурдук. Өзүңүздөр келип күбө болуп кетсеңиздер болот. Аракет кылабыз. Бардык көрөрмандарыбызды чакырабыз. Келип кинотеатр Манаска 12 декабрдан баштап 15 декабрга чейин 4 күн келип кинолорубузду көрүп, өз добушуңарды берип кеткиле. Эң сонун экен. Ал эми биз ушул кинотеатрлардан кээде байкап калабыз. Мисалы, Жапон элинин кыска метраждуу тасмаларынын фестивали деп, Кыргыз элинин кыска метраждуу тасмаларын чет өлкөгө алып барып көрсөтүү максаттары барбы? Албетте, анткени бул фестивалдын түздөн-түз бир максаты болуп, ошо КМШ, Балтия, Грузия өлкөлөрүнүн арасында кино жаатындагы адамдар менен, инсандар менен карым-катнаш түзүп, алар менен кошо тыгыз байланышта болуу жана алардын фильмдерин биздин өлкөдө көрсөтүп, биздикин аларга көрсөтүп, ушундай байланыш түзүү максаты да. Анан бизде ошо келип жаткан жюрилерибиз, калыс тартуубуз жана бизге катышып жаткан фильмдер менен катышып жаткан режиссерлорубуз, катышуучуларыбыздын баары тең ошо 15 өлкөдөн чогулуп келип, 15 түрлүү маданиятты, 15 түрлүү өлкөнүн искусствосун, кино жааты кандай өнүгүп жатат, ошолор менен тыгыз маалымат ала алабыз да, кеңиричи. Андан тышкары дагы алардын өлкөлөрүндө болуп жаткан фестивалдарга биздин Кыргызстандагы режиссерлорубуздун дагы чакыруулары келет да. Мисалы үчүн бияктан көргөн фильмдерди алар жактырып калып айтып барышы мүмкүн да. Кыргызстанда мындай жакшы режиссерлор бар экен, мындай кинолор бар экен, биздин фестивалга катышсак болот деген. Ошондон улам жылдан жылга байланышыбыз көбөйүп, Кыргызстанды башка өлкөлөргө таанытуу аракетин жасап жатабыз. Жакшы экен. Ал эми фильмдерден канча фильм катышат бул фестивалга? Быйыл тилекке каршы 15 өлкө тең толук болбой калды. Молдова менен Түркмөнстан жок болуп калды эки өлкөдө. Анткени быйыл бир аз алардын өлкөсүндө кино жаатында бир аз фильм, кыска метраждуу фильмдер көп жок болуп, андыктан алар бизге быйыл жөнөтүшкөн жок. Эмки жылкыга сөзсүз жөнөтөбүз деп айтышты. Андыктан эки өлкөдөн тышкары 15 өлкө сөзсүз катышат буюрса. Ал эми биздин режиссерлордун кимдер катышат бул жака? Ушундай профессионал режиссерлор катышабы же ушундай дебютанттар да катышабы деген? Бизде эки конкурстук программа бар. Бул эл аралык жана улуттук болуп. Улуттук конкурста Кыргызстандын өзүбүздүн жаш болобу, профессионал болобу, бардык режиссерлорду фильмдерин кабыл алабыз. Анткени эки конкурста тең бизде эч кандай жаш курагына же болбосо тажрыйба боюнча эч кандай чектөөлөрүбүз жок. Болгону алардын фильминин мазмунуна жана алардын фильмдин тартылган профессионалдык деңгээлине карап тандоо жүргүзөбүз. Ошондой эле дагы бир критериябыз бул Кыргызстан
кыска метраждуу фильмдер өлкөсү деп аты айтып тургандай эле кыска метраждуу 30 минуттан ичинде гана чектелген убакыттагы фильмдерди алабыз. Ошондой эле бизде жанр боюнча эч кандай чектөөлөр жок. Бизде анимация да көрсөтүлөт, көркөм фильмдер дагы жана даректүү тасмалар да көрсөтүлөт. Мындайча айтканда, бул мындай кыска метраждуу фильмдердин жанр боюнча эч кандай чектөөлөрү жок, кеңири кабыл алынган фестиваль деп эми. Ал эми бул фестивалда негизи жеңүүчүлөр аныкталабы? Биринчи орун, экинчи орун дегендей. Албетте бизде ушу фестиваль болуп аткандыктан кандай десем, ар бир маарекенин, ар бир фестиваль, ар бир конкурстун өзүнүн бир байгелери болот да. Биз ошо байге катары акчалай байге да кошуп койдук. Анткени аз болсо да, көп болсо да, бул бир аз болсо дагы жаш режиссерлорго стимул болот да. Анткени ар бир режиссердун тартып жаткан эмгеги мындай аларга мындай болот да, например, мен ушу фильмди тартып атам, анан кийин эмне болот? Бул биздин көрүүчүлөргө керекпи, элиме керекпи? Ушул мен жасап жаткан эмгекти баалашабы деген мааниде алар мындай чыгармачыл адам болгондон кийин мындай ушундай бир кооптонуу сезимдер болот да. Андыктан аларга акчалай сыйлык беребиз. Ошондой эле дипломдорубуз бар. Мындан 2 жыл мурун статуэтка атайын жасатканбыз фестивалга арнап. Ошондой сыйлыктарыбыз бар. Ошондой эле конкурстун эмелери жөнүндө айта кетейин. 4 сыйлыгыбыз бар. Бул эң мыкты фильм, эң мыкты режиссура, Калыстар тобунун атайын сыйлыгы жана көрүүчүлөр атайын добуш берип, эң мыкты деп көрүүчүлөрдүн купулуна толгон фильм үчүн сыйлык беребиз. Ошондой эле быйыл улуттук конкурска дагы бир кандай десем, сыйлык эмес, диплом коштук, атайын бир өзгөчө кылып. Анткени Кыргызстанда кино жаатындагы дагы бир үн боюнча, үн коштоо боюнча ошону үндүн деңгээлин жогорулатыш үчүн атайын эң мыкты үн жазалгасы деген диплом уйгарабыз. Балким кийинки мындан кийинки 6-7, 10 фестивалдарга чейин дагы байгелерибиз балким көбөйөттүр. Балким дагы башка операторлук, дагы сүрөтчү үчүн дагы байгелерди кошоттурбуз. Анын баары кийинки жылдара калтырдык. Быйыл үндү кошуп туралык, анан кийинкисин көрө жатарбыз. Улам бул көрсөткүчкө жогорулатып турабыз. Улам жыл сайын аракет кылып атабыз, жаңы бир нерселерди кошуп, элдерди кызыктырып, биздин өзүбүздүн ошо кино режиссерлорубузду, кино жаатындагы адамдарыбыздын эмгегин баалап, алардын дагы бир мындай белгилеп кете турчу. Азаматсыздар. Негизи тасма тартылып жатканда көпчүлүк учурда кандайдыр бир социалдык маселе көтөрүлөт эмеспи? Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Азыркы учурда Кыргызстанда кайсы социалдык маселени көтөрүп, кайсы жаатта, кайсы жанрда фильм биздин өлкөбүзгө жетишпей жатат? Быйыл ошо мен байкагандыгым, улуттук конкурста бизде даректүү тасмалар көп болду быйыл. Бул эмненин тенденциясынан улам экенин билбейм, бирок ушу кичинекей балдарга болгон үй бүлөлүк темадагы, каралбай калган балдар жөнүндө темадагы фильмдер абдан көп келди да. Мен оюмча азыр ушу биздин элди мындай ойлонтуп, биздин элге көйгөй болуп турган ушул тема болсо керек деп айта кетем да. Анткени ушундай жыйынтыкка келип атабыз да, бизге келип түшкөн фильмдердин санынан да. Анан ошондой эле мындай бүт фильмдер көрүп чыккандан кийин жалпы бир эме көрүнөт эмеспи? Мен байкашым ошо. Азыркы биздин ушу үй бүлөлүк социалдык темалар көп да. Баш байгеге эмнени койдуңуздар? Же болбосо акчалай сыйлык деп атасыздар, канча суммага чейин болот? Баш байгебиз эң мыкты фильм деген номинация бул 2 конкурста тең бирдей. Эл аралык конкурста дагы, улуттук конкурста дагы баш байгебиз $500. Былтыр бир аз жогорураак болчу, быйыл бир аз бюджетке карап ушундай болуп калды. Буюрса дагы көбөйткөнгө аракет кылабыз. Эң сонун экен. Алдыга койгон максаттарыңыз албетте ишке аша берсин. Чоң рахмат сизге. Таң эртегели биздин телекөрүүчүлөр үчүн мына ушундай маалымат менен бөлүшүп кеттиңиз. Биз ойлойбуз, биздин азыркы учурда шаар тургундарыбыздын көпчүлүктөрү мына ушул сиздер өткөзүп жаткан ушу фестивалга барууга аракет кылышат. Чоң рахмат сизге. Келип бергениңизге рахмат. Анан бир нерсени тактап коеюнчу.
12-синен баштап саат канчадан канчага чейин? 12 декабрда саат 10дон баштап программабыз башталат. Ал эми саат 12де ачылыш аземи болот. 15-чи күнү саат 5те жабылыш аземи болот. 12-синен 15-ине чейин күнүгө саат 10дон баштап 3 залда фильмдер көрсөтүлөт. Келип көрүп кетиңиздер. Бардыңыздарга да бир кичинекей кыстара кетчү бир информациям бар. Бизде быйыл дагы көп мастер-класстар, выставкалар болот да, жаңы ушундай конокторду чыгарабыз да башка чет өлкөдөн. Анан быйыл ошо кино сүйүүчүлөргө айта кетчү бир маалыматым, Ари деген кино техника чыгаруучу бир чоң компания бар, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон. Ошолордун өзүнүн презентациясы болот 2 күн Дом кинодо жана Манас университетинде. Барып келип катышып кетиңиздер. Ошондой эле биздин Калыстар тобунун төрагасы Али Хамраевдин Кыргыз киносу аттуу кинотеатрыбыз бар эмес беле, ошол жерде өзүнүн мастер-классын өткөрөт. Ал жерде дагы кино сүйүүчүлөр үчүн көптөгөн кызыктуу темалар козголот. Андыктан фестивалга катышып, биздин мааракелерибизден артта калбаңыз.